Саламатсыздарбы, эфирде Пирамида телеканалы үчүн атайын жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартиби программасы. Бүгүн пленардык жыйынга жалпы жонунан 24 маселе коюлду. Ал эми депутаттар биринчи кезекте ратификациялык мыйзам долбоорлорду талкуулап карашты. Анда өзөктүү маселелер боюнча депутаттардын пикирин уксак. Талайбек Айтматович, мына азыр пленардык жыйында каралды. Казак өкмөтү менен Кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык бирлигинин алкагында жардам берүү жөнүндө протоколго өзгөртүүлөр киргизилип жатыптыр. Ал кандай өзгөртүүлөр? Бunda 2016 декабрда Санкт-Петербургда экономикалык кеңеш болуп өткөн. Ал жерде өкмөт башчылары келишимге кол коюлган. Бул жерде Кыргыз мамлекетине техникалык көмөк көрсөтүү боюнча. Бұл жерде жол картасының негізінде 100 миллион доллар ақш доллары қаралған. Бұл жерде қазақ мамлекетінің Қырғыз мамлекетіне техникалық көмек көрсету жардам беру бойынша өзгөртүү 41 миллион 38 мың доллар қаралғанды бұл өзгөртүүдө. Бұл жерде Қырғыз мамлекетіне жаңағы техникалық жабдықтар бойынша жардам беру, жана сынақ лабораториясын құру бойынша ошо жанагы өткөрмө пункттар боюнча да ошо жерге жардам көрсөтүү каралганда. Бул жерде 2017 жылы Евразиялык комиссиядагы каралган, ошо жерде ошо өзгөртүүлөр Казак мамлекетине, Кыргыз мамлекетине техникалык жактан көмөк көрсөтүү каралган. Ошо өзгөртүүлөр бүгүн каралып, ошо маселени колдоп бердик. Негизи биз ошо Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттерге бизге берилген жана жардам көрсөтүүлөрдү тез арада аны ишке ашырып, жанагы сынак лабораториянын өткөрмө пункттарды тез арада калыбына келтирип, жаңы жабдыктар менен жабдыш керек. Мына өзүңүз азыр маселе көтөргөндөй Бишкек-Ош жолунун ахвалы аябай оор болуп кетти да. Анан Япон өкмөтү Жайка аркылуу 37 миллион доллар грант берип атыптыр. Галереяны куруугачы. 37 миллион доллар. Канчалык деңгээлде бул эми жакшыртат ушу жол абалын? Жардам берип атышы грант аркылуу Кыргыз элине жардам берип атышы, бул өтө маанилүү. Бишкек-Ош жолу бул биздин негизги артериялык жол, түштүк менен түндүктү бириктирип, экономикалык, социалдык, саясий маселелерди чечип аткан өтө маанилүү стратегиялык жол биздин Кыргызстан үчүн. Ошол убакта Бишкек-Ош жолу жалпы эле бар дүйнөлүк жанагы транспорттук артериянын негизги бир бөлүгү болуп эсептелет. Ушул жолдун аркасында мынау Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрүнө барып аткан жол маселелерин баары ушу биз жол аркылуу чечилет. Ошон үчүн бул жолго негизинен өтө чоң көңүл бурулуш керек. Акыбалы акыркы убактар начарлап кетти. Анан өзгөчө мынау галерея маселеси, бул көчкү балак деген жер бар да, Чычкандан. Жылыга ал жерде көчкү түшөт, бир нече күнгө жумалап жолдор жабылып калат. Жабылгандан сырткарыда карганда кырсыктар болуп кетет. Мына быйыл эле жана биздин 4 жолчуну басып калды. Негизинен мурун КАМАЗдарды басып калган, билесиздер. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Мушуну мамлекет чечип, куруп атыш бул өтө маанилүү маселе. Биз үч окуудан тез арада чечип бериш керек. Ошондо бул жол ачылат. Биздин азыркы убакытта президент Атамбаевдин демилгеси менен түздөн-түз киришүүсү менен түштүк түндүк жолу курулуп атат. Экинчи даражадагы жол курулуп атат. Бул жол негизинен биздин жүк ташуу маселелерин чечет да, аябай түз жол болот. Аябай убакытты кыскартат. Ал эми бул экинчи биздин негизги жолубуз Бишкек-Ош жолу, мына азыркы иштеп аткан жол, негизги мындай эл каттаган жол болуп калып калат да. Туризм багыты боюнча ел каттаган бир Американын номер 1 деген бир жолу бар да, ошол сыяктуу болуп, жалаң эле кыргызстандыктар эмес, бүткүл дүйнөдөн келип ушуну кыдырып, ошону жакшы көрүп, жаратылышы кооз да. Бул өтө маанилүү жол болуп калат. Ошон үчүн биз аябай катуу көңүл буруп, аны курушубуз керек. Ошондо долбоорду качан баштайбыз деп атат, галереяларды курууну? Азыр грант 3 окуудан биз эгерде бекитип берсек, өкмөт кол коет дагы, дароо эле башталат. Менин оюмча быйыл болсо мүмкүн эмди эле бүтүп калышы мүмкүн. Кудай берсе, менин оюмча бүтөт деп ойлойм. Ал эми жол маселеси боюнча мынау айтып атпайсыздар, жолдордун акыбалдары начарлап кетип атат. Эми бюджеттин эсебинен бул жолду кармап туруш өтө кыйын да, негизинен. Анча тырмалап, тиягын жамап, биягын жамап, жамаачы болуп, анан антан болуп кетти. Мунун
негизинен системалык түрдө башкача кылып чечиш керек. Анын жолу ошол негизги жолдорду биз ошол акча төлөбөдө турган багытка да алып барышыбыз керек. Себеби дегенде жол жакшы болуш үчүн акча көп керек. Андай акча бюджет бөлүп бере албайт. Анан жолдун начарлыгынан миңдеген жарандарыбыздын өмүрү кыйылып атат. Ошолорду эсепке алганда биз муну маселени чечпесек тез арада ичинде болбойт. Өкмөттүн милдети ушундай. Ош облусунда табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча жогорку кеңеш маселени карап, бүгүн болсо токтом долбоорун кабыл алдыңыздар. Кече болсо өзүңүздөр ошол кырсык болгон жерге барып, жаңы эл көчүрүлгөн жаңы конушта элдин акыбалын көрдүңүздөр. Анан өкмөттүн бул багытта жасап аткан ишине кандай баа берип атасыз? Ошондой эле кандай талаптар коюлуп атат дагы? Өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бизде профильный комитет Өзгөн районуна барып, жеринде комитеттин жыйынын өткөрдү. Биз ошол райондон болгондон кийин башка комитетте болсок да барып отурумга катышып күбө болуп келдик. Бүгүн негизинен тактап айтсак, өкмөттүн кылып аткан иштери, аракети оозго алыналык экен. Болгон аракеттерди кылып атышыптыр. Себеби жаңы жана Жаман Адыр, андан кийин Ана Кызылдагы 2 жер бөлүнүп атпайбы? Ошол жерлерге быйыл бер жака 2 мектеп, Жаман Адырга, Наркайылга 1 мектеп бүтүрөбүз дейт. ФАП жанагы больница, анан детсадтан бери бүтүрөбүз деп атат да. Азыр эми бул бүгүнкү токтомдон негизинде 230 миллион сом, анын ичинен 160 миллиону автотранспорт жана жол министрлигине бөлүнүптүр. Ошол жерде биз койгон эле талап кошумча өкмөт аракеттенүүсү. Ошол Куршаптан Жаман Адырга чейинки жолду тез арада салууда. Себеби кече талап болду элден, аны көрдүңүздөр, ушунчалык акыбалы оор экен. Экинчи маселе жанагы ички суу айылдарына бөлүп аткан жер боюнча дагы суу маселеси оор экен. Ошону чечүү үчүн талаптар коюлду. Айтсаңыз, бүгүн жөлөк пулдарды берүү системасын өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору 3-окууга кирип жатат. Анан бул мыйзам долбоору кабыл алынса, канчалык деңгээлде ишке ашышы реалдуу болот деп эсептейсиз? Ооба, бул деги эле элдин баарын кызыктырган маселе бул жөлөк пулдар боюнча мыйзам. Анан азыркы ошо депутаттардын ошо Чынай Акунович, Турсунбаев, Карамат Бабашев жана башка депутаттардын ошо инициативасы менен бул мыйзам долбоору кирип бүгүнкү күнү 3-окууга чыгып атат. Анан бул мыйзам буйруса өтүп калса, өкмөт болсо өзүнүн корутундусун берди. Буга акча каражат табабыз деп бул мыйзамды колдойбуз деген биз заключениябызды бердик. Мына ошону менен бирге бул мыйзам өтүп калса, буйруса биз өкмөт дагы өзүбүздүн башка ченемдик актыларды иштеп чыгабыз. Анан бул мыйзам, мен ойлойм, түпкү тамыры менен жана жөлөк пулдар мыйзамын, ошонун тартиптерин толук өзгөртөт да. Эгер буга чейин биз азыр иштеп жаткан мыйзамда ар кайсындай өзгөртүүлөрдү жылына киргизип ошентип келсек, бирок ошону менен бирге мындай кандайдыр бир эң жете турчу максатына жетпей келдик элек, ошону менен бирге көп жана коррупциялык механизмдер жое албай келдик. Анан азыркы ишке аша турчу мыйзам ишке ашып калса, буйруса бул ошол жана коррупциялык механизмдерди түпкү тамыры менен жоготот дегенге мен министр катары кепилдик бере алам да. Айтсаңыз, өткөндө 2-окуудагы талкууда депутат Кенжебек Бокоев маселе көтөрдү эле. Аз камсыз болгон 2 балалуу үй бүлө, азыркы сиздер сунуштап аткан мыйзам долбоорунда ошол 2 балалуу үй бүлө албай калат экен депчи. Анан ошол сунуш боюнча өзгөртүүлөрдү киргиздиңиздерби же ошол эле боюнча калып атабы? Изилдөөлөрдүн баары улуттук статистиканын маалыматына таянсак, өтө жакыр жашаган үй бүлөлөрдө бул 3-төн ашкан балдар. Ага чейин мындай өтө жакыр деген мындай эмеге түшүп калбайт. 2 балалуу анан жакыр жашагандар аз деген ойдо айтасыз. Ошону менен ошону тастыктап кетким келип атат. Изилдөөлөрдүн баары улуттук статистика. Мына бизде дагы статистика бар. Мына биз да статистиканы анализдеп атабыз. Карасак, мына жөлөк пулдар азыр жана ошол бүгүнкү күндө алып аткан жөлөк пулдар ким? Бул 4-5 баласы барлар да. Канчалык бала көп болсо, ошончолук көрүп атабыз. Жакырчылыкка түшүп калганга кандайдыр бир мындай
себептер болуп калып атат да. Белгилей кетсек, мындан тышкары дагы бүгүн пленардык жыйында саламаттык сактоо системасын бир кыйла өзгөртө турган дары каражаттары, медициналык буюмдар жөнүндө мыйзам долбоорлору каралмакчы. Аны менен катар соттордун статусу жөнүндө дагы мыйзам долбоору жогорку кеңештин талкуусунда турат. Ал эми биз Пирамида телеканалы аркылуу пленардык жыйынды түз алып берүүнү улантабыз. Ушул жана башка маселелер тууралуу кызыксаңыздар, Пирамида телеканалынан алыстабаңыздар. Саламатта туруңуздар.